Эми азыркы маалда маалыматтар согушу болуп, жанагынтип бири-бирин жамандап, бири-бирин жакшылап, үгүттөп, бирөөнү каралап, бирөөнү актап жатышпайбы? Бул эми кайсыл бир деңгээлде саясий максатта ошону колдонуп атышат да. Ал эми мен айтайын деген оюм бул мындай бир чындыкты, жүрөктөгү ички дүйнөнү айтыш керек болуп атат да. Себеби дегенде мен көптөгөн шайлоочуларым, айрыкча 2010-жылдан бери мен бир нече чоң шайлоолорго катыштым. Бул эки жолку чоң парламент шайлоого жана эки президенттик шайлоого, мына экинчи президенттик шайлоого азыр мына катышып ошол жерде жүрөбүз да. Ушул маалдарда мен өзүмдүн жеке чоң электораттык базам түзүлдү да элдин арасында. 2010-жылы өзүңүздөр жакшы билгендей биз парламент шайлоону утуп алганбыз. Анан кийин 2011-жылы ошо парламент шайлоодо топтогон добуштардан көбүрөөк, бир нече көбүрөөк добуш топтогонбуз. Бул деген ошонун баардыгы элдин, журттун бизге берген ыкласы болгон да. Андан сырткары 2015-жылы парламент шайлоого бардык. Бирок ошо 2015-жылкы парламент шайлоо өзүнчө бир өзгөчөрөөк болду да. Өзгөчөрөөк болду, себеби дегенде ал жерде биз уже мен жеке өзүм же болбосо менин баягы мурда 2010-жылы ошого чейинки чогулуп жүрүп бирге барган досторубуз Акмат Келдибеков, Садыр Жапаров 2015-жылы жок болуп калышты. Алар шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк ала албай калышты да. Анан 2015-жылы ошондо биз партиянын ошол активдүү мүчөлөрү менен биз жаныбызда жүргөн, ошо элге журтка чуркап иштеп жүргөн, биз кыйынчылыкта калган маалда башыбызга оор күн түшкөндө жаныбыздан чыкпай биз менен бирге жүргөн балдар кыздарыбыз топтолуп сүйлөшүп туруп, анан ошондо чечим кабыл алганбыз да. Ошо Республика партиясы менен биригүү боюнча. Эми Республика партиясы менен биригүү чечимин кабыл алгандан кийин биз эмне үчүн именно Республика партиясына бириктик? Себеби дегенде ошо маалда Өмүрбек Токтогулович бизге мындай чогулуп сүйлөшүп, бизге мындай сунуш кылып, анан ошону карап отуруп, карасак бизге тең келе турган, биз менен мындай теңме-тең боло турган Республика партиясы бар экен да. Себеби Республика партиясы өзү барса, ошо маалда өтүш өтпөш арсы-ар болуп турган да. Анан биз деле ата журт ушул маалда өтө кыйналып турган маалыбыз эле. Ошондуктан биз республикага кошулсак, ошо республикада кошулсак, бир партия түзсөк, анан ошол партиянын негизинде биздин жаныбызда жүргөн, элге журтка чуркаган балдарыбыз дагы депутат болуп келип, мындан ары да элге журтка кызмат кылса экен деген аруу тилектер менен, максаттар менен биз аракет жасаганбыз да. Ошентип балдардын баарын топтоп чечим кабыл алганбыз. Республика Ата журт партиясын 2014-жылы чогуу түзүү, бул жаңы түзүм болду, юридикалык жаңы объединение болду, политическое объединение. Анан кийин ошол түзүмдү түзүп бардык. Өмүрбек Токтогулович экөөбүз 2014-2015 ушул партия үчүн көп эмгектерди кылдык. Жана биздин артыбыздагы ошол бабанын артында дагы, менин артымда дагы көптөгөн адамдарыбыз кызмат кылышты, чуркашты, иштешти. 2015-жылы барып, бул партиянын түзүлгөн негизги максаты ушу парламентке барып чогулушубуз керек эле да. Ошол максатын биз аткардык. Максатыбызга жеттик. Кайсы бир деңгээлде эки партиянын кошулушунун негизинде биздин ошол түзгөн Республика Ата журт партия 28 мандат алды дагы. Мамлекетибизде экинчи орунду алды. Бул дагы чоң ийгилик болду да. То есть демек биз ошо түзгөн максатыбызга жеттик. Бирок ошол максатка жетип парламентке келгенден кийин ошо чоң өзгөрүүлөр боло баштады бул партиянын ичинде. Себеби дегенде биз байкай баштадык, кайсы бир адамдар, көпчүлүк ошо парламентке келген депутаттар деле, ошону башкарып турган адамдар деле депутат болуп шайлангандан кийин, баягы кыргызда айтып коет го, эшек ылайдан өткөндөн кийин деп коет. Ошондон кийин эле толук менен өзгөрө башташты дагы.
мен өзім парламентке келе албай қалдым. Белгілі бір себептер менен, аны бардығыз білебіз, айтып отырушының керегі жоқ. Бирок мен парламентке келе албай қалғаным менен мен ошо Республика Ата журт партиясынын тең төрагасы катары, жетекчиси катары ошол жерде мына бүгүнкү күнгө чейин деле бармын. Бирок ошол мезгилде булар депутат болуп шайланып алгандан кийин мени жана менин бир нече жакындаштарымды ушу парламент, то есть партияга жакындатпай, партиянын иштерине аралаштырбай, өздөрү депутат болуп алгандан кийин мына мени ошо партиянын, то есть Республика Ата журт партиясынын парламентке келишине эң чоң кызмат кылган бизди мына бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу ошол фракциянын жыйынына чакырып, же партиянын иштерине катыштырып, же болсо кайсылы бир деңгээлде ошо партиянын бир активдүү алдыга жылышына бизди катыштырбай койду да. Айдан ачык эле көрүнүп турган маселе болуп калды. Бирок ошондон кийин мына 1,5 жыл өткөндөн кийин кайрадан президенттик шайлоо башталды. Эми президенттик шайлоо башталганда эми кайрадан эле ошол Бабановду койлоо бергиле деп көпчүлүк депутаттар, шайланган депутаттарыбыз жана башкаларыбыз бардыгы чуркап калышты. Мен ошол сразу чечим кабыл алдым. Жок, мен Өмүрбек Токтогулович Бабановду колдой албаймын. Себеби мен бир жолу мени алдаган, же болсо бир жолу мага туура эмес мамиле кылган адамды экинчи жолу мен кечире албайм да. Ушул маселе чоң түрткү болду. Чоң түрткү болуп, ошонун негизинде мен президенттик шайлоодо Бабановду колдобой калдым. Себеби ошол парламент шайлоодон кийин 1,5 жыл убакыттын ичинде, 1,5 жыл убакыттын ичинде мени такыр унутушуп, эч кандай бир саясий аренага жакындатышпай, мындай басмырлап турушту да, басмырлап турушту. Анан мен ошондо сездим, демек 2015-жылы мени пайдаланып кеткен экен. Демек булардын баягы мага айткан кооз сөздөрү, ошол жерде кол алышкандарыбыз, көптөгөн жакшы үмүттөрүбүз акталбагандыгын мен ошондо эле сезгем да. Ошондуктан азыркы болуп аткан 2017-жылы 15-октябрда болуп турган президенттик шайлоодо мен өзүм тараптан Сооронбай Шарипович Жээнбековду колдоп чыгуу үчүн чечим кабыл алдым. Жана өзүбүздүн Ата журт партиясын толук бойдон колдоого чакырып үндөп чыктым. Ушул эле учурда Бакыт Төрөбаев экөөнүн биригип бүгүнкү күндө ошо талапкерликке үндөп жатканда баарыбызга маалым, ошол сиздин өнөктөшүңүз Бакыт Эргешевичти ошо силердин Ата журттун тагдыры күтүп турган жокпу? Же болбосо алар деген биз бүгүнкү күндө премьер-министрди шайлабай элебиз да, биз деген президентти шайлап атабыз. Тигил жерде деген мен президент, Бакыт Төрөбаев премьер болот деген ачык эле үндөөлөрдү айтып жатат. Бизде бүгүн бар да премьер-министр, биз деген мыйзамга баш ийген өлкөбүз да. Анан ушунусуна карап туруп дагы оюн болуп атабы деген коомчулукта кооптонуулар болуп атат. Ошо сиздин өнөктөшүңүз Бакытты сиздин тагдырыңыз күтүп турган жокпу? Эми мен аны көзүм ачыкты кылып айта албаймын эмне болушун, бирок ошол мезгилде Бакыт Эргешевичтин ошол өнүгүү партиясын көтөргөнгө, элге журтка кызмат кылганга, ошо элдин журттун кайсыл бир деңгээлде мындай бир үмүтүн актаганга чоң салым кошкон инсан катары билебиз да. Анан эми келип эле ошол президент шайлоого келгенде жанагы бир адашкан жерге дагы экинчи жолу кирип кеткендей болуп мага сезилип атат да. Себеби дегенде Бакыт эле ушуга чейин Республика партиясында болуп, Өмүрбек Токтогулович менен чогуу бир партияда болуп, бир парламентке келгенден кийин кайра ажырашкан, эми кайрадан биригип дагы кетип атканына ошол мен өзүмчө ичимен тынчсызданам да. Бакыт эле ошол ушундай болуп калбаса экен деп тынчсызданам да. Себеби бул нерсе менин башыман өткөндөн кийин мунун башынан өткүзгөн адам катары, ошону билген адам катары айтып атам да. Мына кечээ күнү 28-inde Өмүрбек Токтогулович Ош шаарынын четиндеги Онадыр
айыл өкмөтүнө өзүнүн тарапташтарын чогултуп алып, ушу кичине бир туура эмес сөздөр айтылып, бүгүнкү күндө ушул абдан коомчулукту кооптондуруп, бир эле бизди эмес, биздин өлкөдө жашап жаткан өзбек улутундагы кыргыздын жарандары бүгүн абдан тынчсызданып жатышат. Мен сиздин убагыңызды билем, сиз да ошо кырсыктаганда ошол Ак үйдө алабыз деген чакырык кылды деп, бул деген бийликти басып алууга деген чакырык жасады деп айткан. Ал эми бүгүнкү күндө Өмүрбек Токтогуловичтун бир эле Онадырда эмес, Нарын жергесинде, Сокулук районунда жүргөн жеринде, ал эми кечээ болсо ошо Онадыр айыл өкмөтүндө элдин баарын эле, эгерде 15-inde мен президент болбой калсам, митингге чыккыла, жатып өлбөгүлө, тик тургула деп эле бир элди согушка даярдап жаткандай чакырууларды жасап жатат. А эмне биздин өлкөдө мыйзам баарына бирдей эмеспи? Сизди ошон үчүн камаса жарашат, а Өмүрбек Токтогуловичти эмне үчүн жуупка тартса жарашпайт? Туура айтасыз. Бул боюнча мен мындай ушул улуттар арасындагы мамиле боюнча Кыргызстандагы айрыкча болгондо мен өзүм ички дүйнөм козголот да. Себеби дегенде мен ушул нерсени көргөн адаммын. Мына бүгүнкү күнгө чейин мен Өмүрбек Токтогуловичти бир да жеринде жаман айткан жокмун. Жаман айткым да келбейт. Бирок кечээ күнкү 28 сентябрь күнү Ош шаарынын Онадыр участкасындагы жалаң өзбек улутундагы биздин граждандарыбызды топтоп алып туруп, ошол жерге барып туура эмес сөздөрдү айткандыгы бул адамдын өтө чоң катасы болду да, катачылыгы болду. Мен айтар элем, урматтуу Өмүрбек Токтогулович, эмне өзбектердин арасына, өзбек туугандардын арасына калпак кийип барыштан коркосуңбу? Эмне үчүн ал жерде калпагыңды чечип коюп бардың? Мына мен ар дайым өзбек туугандарыбыздын арасына, кыргыз туугандарыбыздын арасына бардык жерде калпагымды кийип барам. Демек, өзбек туугандардын арасына калпагыңды кийип бара албасаң, калпактын кадырын билбесең, кыргыздын кадырын билбесең, анда эч качан кыргызга падыша болуп, кыргыздын мамлекеттин башкара турган жетекчи болууң мүмкүн эмес. Себеби дегенде мен ушул жерден чоң нерсени байкадым да. Чоң нерсени байкадым. Добуш алыш үчүн сөзсүз эле элди алдап, бир жерине калпак кийип барып, бир жерине топу кийип барып, бир жерине жылаңбаш барып, бир жерине дагы бир ушундай бир баягыдай бир сырткы бир куулуктарды көрсөткөн бул өтө чоң жаман нерсе. Жаман нерсе. Адам туруктуу болуш керек. Адам туруктуу болуш. Сен кыргызсыңбы? Кыргыздын атуулусуңбу? Демек, ошону бийик кармашың керек. Анан дагы мени эң чоң мындай кыжаалат кылган нерсеси бул Өмүрбектин ошол жерге баргандагы сөзү кыжаалат кылды да. Себеби дегенде мен билем 2010-жылы Кадыржан Батыров Кудушинти баштаган да. Кудушинти баштаган. Даже керек болсо мен ойлоп атам, Өмүрбек ошо Кадыржан Батыровдун видеосун көрүп, ошонун сөзүн жаттап алып барып айтканбы деп дагы өзүмчө бир мындай күмөн саноо болуп түйшөлүп атам да. Себеби дегенде ал айтып атат, урматтуу өзбек калкым дейт. Андай болбош керек. Урматтуу өзбек калкым деп Өзбекстанда айтыш керек. Кыргызстанда урматтуу кыргыз калкым деп айтыш керек. Себеби ошо кыргыз калкымдын ичинде өзбеги да бар, орусу да бар, кыргызы да бар, таджики да бар, курду да бар. Бардыгы ошо кыргыз калкымдын ичинде болот. Андай болсо өзбектер мындай өзбек туугандарыбыз көбүрөөк жашаган жерге барып урматтуу өзбек калкым деп айтса, анда орустар көбүрөөк жерге барып урматтуу орус элим деп айтсын. Андай болсо курттар, мына биздин Сузак районунун Винсовхоздо биздин курт туугандарыбыз жашайт. Ошол жерге барып урматтуу курт туугандарым же болсо курт калкым деп айтсын. Бул туура эмес болот. Бул туура эмес болот. Ошондуктан мен айтар элем, бул ушул жерден эң чоң саясий фигуранын чоң катасы кетти да. Саясий ката кетирди. Кыргыз калкым деп айткандан, өзбектердин алдына барып айткандан, орустардын алдына барып айткандан, курттардын алдына барып айткандан биз уялбашыбыз керек. Кыргызстанда ар дайым кыргыз калкым болот, кыргыз калкым болгон, ушундай болуп туруп биздин кыргыз наамыбыз уланат.
ар бир улуттун, Кыргызстанда жашаган ар бир улутка барып калкым деп кайрыла бере турган болсо, анда кыргыз элимдин, кыргыз калкымдын өзүнүн баасы жоголот. Биз ушу баабызды жоготпошубуз керек. Мына андай болсо, Үч Коргонго барып, Андаракка барып, урматтуу тажик калкым деп айтсын. Айтсын. Өмүрбек, анда сен бар дагын ошол Үч Коргонго бар, кадам жайдын. Сен Андаракка бар, Баткендеги. Сен Алабукага бар, ошол жерге барып айт. Урматтуу тажик калкым деп айт. Айт, ошондо биз көрөйлү. Анда сен келип алып туруп, мына бул Сузак районунун Ленин айыл округунда Винсовхоз деген жери бар. Ошол жерде жалаң биздин курт туугандарыбыз жашайт. Ошол жерге келип туруп, урматтуу менин курт туугандарым, курт калкым деп айт. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Ушул кылганыңды, ушул айтканыңды мен өтө мындай калпыс жана одоно деп кабыл алдым да, кабыл алдым. Жана эгерде ушундай болуп туруп, бийлик үчүн, добуш топтош үчүн сөзсүз түрдө бир өзүңдүн элиңдин, өзүңдүн кыргыз элиңдин кадыр баркын жерге тебелейм деген аракетиң болсо, анда буга биз каршы чыгабыз. Эми Өмүрбек, сен мени жакшы билесиң. Мен сага өзүңүн мындай тең тушуң катары айтып кетейин. 2010-жылы болгон чоң өзбек-кыргыз коголаңында, кагылышуусунда биздин мамлекетибизде 500дөн ашык адам каза болду. Миңдеген адамдар жабыркады. 100 миңдеген адамдар өтө оор кайгыларга кабыл болду. Биз ошолорду эсибизден чыгара турган болсок, ошол жерде 2010-жылы ошол оттун арасында жүрүп, өзбек менен кыргызды бириктирип, өзбек менен кыргызга кызмат кылууну, экөөнү биздин мамлекетибизде бир тууган мусулман эл кылып сактап калууга аракет кылган адам катары айтаар элем. Сен от менен ойноп атасың. От менен ойнобош керек. Бул саясатта өтөт. 15 күн калды. 15 күндөн кийин бул да бүтөт. Бирок элди элге чабыштырып, улутту улутка чабыштырып, бир көбүрөөк саясий ачка топтойм деген эң мындай жумшак айтканда чоң акылсыздык болот. Ошондуктан мен айтаар элем, мына азыр бүгүнкү күндө маган өтө көп адамдар кайрылып атышат. Митинг кылабыз деп атышат. Биз ошол Бабанов менен барып сүйлөшөбүз деп атышат. Ачык эле айтып атышат. Биз Бабанов менен барып сүйлөшөбүз. Эмне үчүн биздин ушундай кылып туруп жаман жолго туртуп атат дегендер болуп атышат. Ошон үчүн мен айтаар элем, биз бардык саясатчылар ойноп сүйлөсөк да ойлоп сүйлөшүбүз керек. Эгерде мыйзам бузулган болсо, мыйзам чегинде жоопко тартууга мамлекет милдеттүү. Мамлекет өзүнүн милдетин аткарыш керек.